Sarı, birinciden şu Malikiyetik Üniversitesi'ne müracaat bilgisayarım. Şunday işaraga çakırıp oyunu sorap, bizim özmüşlerim görüşkünler mümkünleştirdiğin için. İkinciden şu üniversite bir teşhisi var. Vardı. Studentler dolu, hizmetkarlar, muallimler varlıklar, bayanlar, Kıtay 85 jubiley istemine. Медианы азыр 5 мага чейин 5 киши сүйлөгөндө отурдум. Ушундай үйлүү бир аз даярдандым эле, мне кажется, даярданган боюнча сүйлөшкө эме жок болуп калды да. Толтура суроо, толтура мындай эмелер ойлор медиага мен көбүрөөк жооп бергенге туура келе тургандай абал болуп калды да азырчы. Ар бир спикер өзүнчө бир сунуштарды айтты, медиага болгон мындай көрөк сунуштарды айталып. Ошондо анан бул учурду карап турсак, бир кыргызда макал бар. Медианын ичинде жүргөн киши катары, жана жергиликтүү медиада иштеген катары, мамлекеттик медиада, менчик медиада иштедим, федералдык медиада иштеп атам. Азыркы абалым медиа дегенде мен баягы расындай стандарт билип жүргөн СМИ жөнүндө айтып атам да, средства массовой информация жөнүндө айтып атам. Ошондо жүргөн киши катары, азыркы абалды билген киши катары, журналистиканын абалын билген киши катары кичине бир макал бар, эме деген. Эчки туй албай атып койго араш түштү деген макал бар. Ошондой эле абалда да журналистика, медиа азыркы кезде себеби медианын өзү жардамга сунуш болуп, мындай өтө муктаж болуп, ошого суусап турат десек болот да. Себеби маселе көп, туура. Андан сырткары медианын өзүнүн түз мындай милдеттери бар. Аны аткарышы керек. Андан сырткары могу силер айткан көп нерселер, мисалы үчүн, анан дагы бир эки нерсени айтып сүйлөшүп ала турган нерсе. Биринчиси, медиа менен биз билген, баягы тааныган медиа журналистика менен азыркы жаңы пайда болгон медиа блогинг, соцсеттердеги кээ бир кишилерди мындай бөлүп алсак да, себеби силер көп айткан нерсени көпчүлүк ошол кишилерге тиешелүү нерсе да. Экинчи нерсе, бул медианын бизнес катары карагыла. Себеби көбүнчө бизде медианы пропаганданын куралы катары же болбосо бир кандайдыр бир инструмент катары карап атабыз. Жок. Эгер андай карай турган болсок, медиа ошол акча берген кишинин кызматын кылган жөн эле пропаганданын куралы болот. Эгерде полноценный бизнес катары, полноценный рыноктун бир мүчөсү катары медиа болсо, ошондо гана баягы биз айткан 4-үнчү бийлик болот. Биз айткан жанагы айтып аткан төрт тармакты бириктиргенге, төрт тармакты интегралдаштырууга таасир этиши да. Ошондо полноценный мүчө боло алат ушул тармактар. Эми азыркы учурдагы абалы андай эмес да, билесиз, баары жакшы билесиз. Анан көп эле мисалы үчүн мамлекеттик органдар, сессиябыздын темасы мамлекеттик бийлик, бизнес, билим берүү, билимди менен интегралдаштырууга медианын ролу деп атабыз, таасири деп атабыз. Бул азыркы учурда мисалы мен бир мисал келтирейин. Мен бөлөлүк деген ошолда медиа менен журналистиканы бөлүп карагыла дегенчи. Бир эле өзүнүн мамлекеттик эле бир муниципалдык эле бир орган чоң иш-чара өткөрдү. Бүт баарысына блогерлерди алып келди, акча төлөп алып келди, жакшы акча менен алып келди. Контент жасады, соцсетке кирди, журналисттерди чакырды, бирок журналисттерди бекер чакырды. Журналисттер баардык кызмат кылды, тартып чыгарып беришти. Блогерлерге толтура акча төлөнөт, алар да чыгарды. Анан кийин мындай акчасы бар кезде блогерлерди чакырасыңар, анан бекер келгенде журналисттерди күнөөлөй баштайсыңар. Анан кийин функциянын баардыгын журналист билесиңер. Журналист буга жоопкерчилик, муну кылсын. Эмне үчүн анда биз ошол акча төлөп аткан блогерлерди билбейбиз ошол функцияны, тарбия билбейбиз, же башка нерсени азыр айтып аткан тилди башканы билбейбиз. Себеби көпчүлүк жана силер айтып аткан минустардын көпчүлүгү ошол жанагы жаңы медиа, жаңы пайда болгон кавычкадагы журналисттердин арасында болуп атат көпчүлүк. Стандарт баягы биз көрүп жүргөн расмий журналистика дейм, мен расмий деген туура эмес, расмий биз көрүп калган салттуу журналистика да. Салттуу журналистиканын өкүлдөрү ошо баягы башында чийип койгон чийим менен иштегенге аракет кылып эле келатат. Бирок жана жетим баладай болуп колдоо жок. Өзү менен өзү, анан айласынан бирөөсү бирөөгө кызмат кылып атат, бирөөсү бирөөгө кызмат кылып атат. Анан ошондойдон кийин андан сырткары биз жалпы адамзаттын, жалпы улутубуздун тилибиздин башка
функциялардын баарын бул дагы сенин милдетиң дегилүү менен и так араң кыйналып аткан журналистиканы бир аз ыйнап кое атасың. Журналистика медиалар, СМИлер. Ошондуктан азыр байкасаңар журналист СМИлердин саны аз эле калды. Аз эле СМИ бар. Мамлекеттик СМИлер бар, ооба. Мамлекеттик саясат жүргүзгөн өзүнчө СМИ бар. Бирок ошол учурда коомдо мындай ар түрдүүлүк болуш керек. Ар түрдүү медиа болуш керек. Ар түрдүү оюн айта турган медиа болуш керек. Мен жок дебейм. Азыр мен айтам, бул план бар, план бар, мындай жетиштүү дешиңер мүмкүн. Но бул жакшы нерсе. Бар болгондо. Көп полярдуу болгон коом гана өнүгүшү мүмкүн. Анан ошол көп полярдуулукту көп ой мурда Горбачев мында плюрализм деп койчу. Плюрализмди көп айтчубуз. Плюрализмди обеспечить эткен бул ошол медиа. То есть салттуу медиа мындайча айтканда. Анан ошого мен бул мен айткан нерселер көбүрөөк буга чейинки медиа болгон көп мындай сын деле дейм мен, сунуштарды, талаптар дейли, талаптарга жооп бергенге аракет кылдым. Сиз айткан факт чекинг боюнча башка боюнча бул деле медианын негизги ролдорунун бири. Бирок кеңешке айткандай, бизде аудитория даяр болбосо, аудиторияны даярдабасак, медианын өзүнүн алды жетпейт. Мисалы үчүн көрдүк да, закон кабыл алып көрдүк. Манипуляция, фейктерге каршы закон кабыл алды, закон иштедиби, иштеген жок. Мен көрө элекмин бир жалган айткан блогерди же соцсеттеги ар деме болуп аткан кишини камап койгонду көрө элекмин. Же бирдеме болгонду көрө элекмин. Ошол учурда журналисттерге, медиага каршы иштетилди, бирок керек жанагы өзүнүн функциясын аткарган жок. Демек, запрет аркылуу же бир башка бир жаман нерсе мындай жолдор аркылуу кыйыныраак экен. Демек, аудитория өзү даяр болмойсун, аудиториянын өзүн даярдабасак, бул кыйыныраак нерсе экен да. Ошон үчүн факт чек. Демек, бул жерде жана сиз айткан функцияларда биргелешүү иштешүү, билим берүү да, туура эле. Ошол эле университеттер, мектептерден баштап бир аз иштеп баштап, бул нерсе мындайча айтканда узакта боло турган нерсе болуп атат да. Муну бүгүн баштап эртең болуп калышы кыйыныраак. Даже медиа, мисалы үчүн азыр сүйлөшүп биякта биз мен билгенде бир 3-4 медианын жетекчилери отурат. Мисалы үчүн ушулар бүгүн барып эле факт чекинг боюнча же медиа грамотность боюнча материалдар жасап эле ызгата баштаса деле бул нерсе бүгүн эртең чечиле албайт да. Муну комплекстүү киришмей сайын болбойт. Андан сырткары бул медианын жетекчилеринин баарынын өзүнүн функционалдык жанагы талаптары бар, өзүнүн булар мындайча айтсам акча каражаты деле жетишпейт да силерге. Ар биринин өзүнүн башка функциялары бар, ошо жасаш керек болгон нерселер бар. Ошон үчүн менимче баарыбыз бирге кылсак жакшыраак болот. Анан бирок бул коркунуч, сиз айткан жанагы искусственный интеллекттин коркунучу, факт чекингдин коркунучу, фейктердин коркунучу бул өтө мындай азыр актуалдуу десек болот. Буга мисалы үчүн биз эмес, бизге окшогон мындай аймактагы медиа эмес, аймактагы бул чоң медиалар дагы кыйналып аткан учурда. Ошол эле дипфейкти айтсак, любой кишинин бетин тосуп эле сүйлөтүп коюп туруп анан ушул нерсени кимге болсо айтты кылып койсо болот турган технологиялар келип калды азыр. Аны кантип ага каршы күрөшүү жөнүндө баш ката турган чоң кишилер бар. Мисалы үчүн Элира көптөн бери ушул багытта мындай үз чатып иштеп келатат. Менен да жакшыраак билесиздер болуш керек. Ошого анан бул нерсени журналисттерге уже ушул баштап үйрөтө баштасак, 1-курс, 5-курска чейин. Анан жанагы журналисттердин сапаты боюнча Кеңешбай агай жакшы айтты, сапат деп. Сапат дегенде бир эле журналисттердин контенти эмес. Бул сапат материалга гана эмес, адамдык сапат, билим берүүнүн сапаты, закондордун, мыйзамдардын сапаты, мыйзамдардын сакталуусунун сапаты, баары ушу сапаттын баары бириккенде гана бир кандайдыр бир жетишкендиктер болушу мүмкүн. Эгер ушул жанагы 4 тармактын бирөөсүндө эле сапат жакшы эмес болсо, менимче калгандардын аракети талаа кетип калышы эчтеке эмес да, кыйыныраак болуп калат.